Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чай үстүндө сырдаштуу берүүбүз кайрадан башталды. Бүгүнкү берүүбүздү каарманы Айчолпон эжеке болмокчу. Айчолпон эжекебиздикине келген чоң бир себеби бар. Бул жакта Жуманов Сагынбек агабызды ушул мындан туура 11 жыл мурун бул дүйнө менен коштошкон. Анан ошол Сагын агабызды атайын эскерип келдик. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо Чолпон эжекебизге келели. Сагын агабыз негизи иштерман болгон деп айтат. Азыр ушул үйдө да өз колу менен салган экен. Азыр эжекебиз үйдө болсо чакыралы. Саламатсызбы? Чолпон эже. Туура эле келип атабыз сиздикине. Тез салоң жакшыбы? Атайын Сагыныбын эскерүү экен, ошондуктан силердин чакырууңуздар менен келатып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күн чай үстүндө сырдашуу берүүбүздүн каарманы койчу Мануа Айчолпон эжекебиз. Бул чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө атайын сырдашып отуруп, эскерүү да кечесине көрөлү дедик. Ал эскерүү кечеси Сагын Жуманов агабыз тууралуу болмокчу. Сагын Жуманов агабыз 2008-жылы 28 майда бул дүйнө менен кош айчкан. Ошондо 52 жашта гана болгон экен. Эми келиңиз эже. Азыр чай үстүндө сырдашуу болгондон кийин мен сизге чай коюп берем. Мырзалардын чайын ичип көрдүңүз беле? Рахмат. Негизи эркектер чайды куябы же тамак жасайбы таттуу болот деп айтат экен. Ошого ишенесизби? Туура. Мисалы үчүн өзүңүздүн дагы жеке баягы кафелериңиз бар, ашканаларыңыз бар да. Ошол жакта мындай тамак жасап иштеп көрдүңүз белечи? Тамак жасагам өзүм дагы жерден. Самсы жасачмын, үйрөнүп алып. Мырзалар бар беле мындай чай коюп берип турган официанттар мисалы? Мырзалар жок да. Барлыгы эми Сагыныбаң андайга разрешать этчүмүз да, уруксат этчүмүз мырзалар чай кылганга. Келиңиз. Эми бүгүн ошо Сагыныбаны эскерүү болгондон кийин эжеке. Сагыныба менен кайсыл жылы кантип таанышкансыздар? Ошол убакта мисалы үчүн мындан канча убакыт мурун Кыргызстанда ала качып кетүүгө жол берилген да. Ошондо сизде ала качып кетти беле, же мындай жакшы эле таанышып жүрдүңүз беле? Ошону биздин көрүүчүлөрүбүзгө мындай кеңири айтып бериңизчи. Сагыныбаң менен мен 79-жылы балыкчыдан таанышып калдык. Экөөбүз сүйлөшүп, эч кандай ала качуу жок эле, өз эмелерибиз менен эле баш кошконбуз. Ошондон бери турмуштун ачуусун көрдүк, таттуусун көрдүк дегендей бала бакыралы болдук. Сагыныбаң экөөбүз үйлөнгөндөн кийин Караколдо Чолпонто дагы комсомольский работник болуп иштеп келди. Андан ары ошентип иштеп жүрүп Караколдон иштеди, первый секретарь обком комсомола болуп. Ошентип бала бакыралы болдук, кыздуу болдук. Кыздардын баары школду бүтүп, жакшынакай окуу жайын бүтүштү. Андан кийин Сагыныбаң иштеп жүрүп Казакстанда 2 жылдык политработник деп коюшчу, ошол жака барып иштеп келди. Аяктан 3 жыл иштеди, 2 жыл служит этти ошол жерде. Андан кийин жерден келип кайра Караколго келип иштеди. Андан аякта 2 жыл иштеп Москвага Андропов атындагы КГБнын окуусунда окуду. Аяктан тоже 3 жыл жүрдүк. Улуу кызыбыз Нургуля 1-классты Москвадан бүтүп келди школду. Миргүл кызыбыз болсо садикте жүрдү ошол жерде Москвада. Биз Бабушкинский районунда жашадык. Андан келип Чолпонтага келдик, райотделге келди Сагыныбаң. Райотделден иштеп жүрүп анан Нарынга кеттик, первый зам болду. Андан кийин Нарындан кийин биз Ошко кеттик. Ошто Сагыныбаң первый зам болуп 1 жыл иштеди. Анан Бишкекке которушту. Анан Бишкекте иштеп жүрдү. Ошо үйлөргө жакын Караколдо начальник управления болуп иштеп келди, анан пенсияга чыкты. Аттин ааламды алаканыңа салгандай чагылдырган алган билимиң, ар бир жасаган кадамыңды аңдап, топтогон тажрыйбаң, кыйлаабыр ойлуу сезилген кызматтагы ордуң, үйрүлүп түшкөн үй бүлөңдүн мамилеси айтор баардыгы арсыз ажалдын астында алыс тура.
болбосо тирүүлүктүн шарданында бала күнүнөн жаман жакшыны алыстан ажыратып, алган багытында абройго жетип, аткарган иштеринде ийгиликтерди жаратып, элдин да бийликтин да тилин таап келген сагыныбыз аргасы болсо ажалга бир такаат кылууга жарайт эле го чиркин. Бул жашоодон адам өтүп кетсе эле аны өтүп кетти деп эле түшүнбөш керек экен. Аны бул келечек ушундай экен. Баарыбыз тең ошол жака барат экенбиз. Эми акырындык менен баягы тагдыр өзү дарылайт деп коет го, жашоо өзү дарылайт экен. Эми эң биринчи мындай кылбайлы, ошол тиги бала жаш кезиңиздерге кайрылып көрбөйлү, артка таштап туруп. Эң биринчи берген белегин билесизби? Сагынам дайыма гүл алып келип подарить этчү. Ошо 8 март болобу, кайсы майрам болсо ошо гүлдү жакшы көрүп. Ушу Такыбай коңу деп атабыз го. Ошондо кышында биздин очередь болуп калды январь айында. Бүт жеңелерине бирден гвоздика алып келип, өзү подарить этип, ошо коштошкондой болуп калды да, ошо бергенден кийин эле майда уже каза болуп калды өзү. Азыркыга чейин эстешет. Сагындышынып бизге гүл алып келип кышында январь айында бизди поздравить этти эле дешип. 50 жылдан кийин бат эле кетип калды дейт. Анан буга чейин дагы кичине алган маалымат боюнча ошол айылына дагы көптөгөн жардамдарды өткөрүп келиптир. Анан баягы көбүнчөсүн дейт, баягы колу жок үй бүлөгө көп каралашкан дейт. Анан ошо сагына бул жашоо менен коштошкондон кийин сиз барып келип каралашып жүрөсүз дейт. Биз барып ошо сентябрларда барып жанакы 500 сомдук стипендиясын берип барып келип аттык. Андан кийин болсо ошо туугандар менен барып көчөсүнүн атын койдук. Ал көчөнүн атын койгонго ошо мисалы үчүн ошо Сагын байкенин ысымын бергенге ким мисалы үчүн көмөктөш болду? Ким бул демилгени көтөрүп чыкты? Сагынын ошо абамдар, отурган максаттар, бүт абаларыбыз ошо жардам берип ошо көчөнү чогулап коюштук. Ал ошо айылдагы бир чоң көчө дейт. Туугандарыбыз баары жардам беришти. Ошон үчүн жалгыз киши эчтеке кыла албайт да, ошон үчүн чогулап жасадык да. Жашоо бул өмүр менен өлүмдүн ортосунда кармаш турат. Өлүмгө баш ийген адамдын аркасында бала чакасы калып, алар да өз жолунда тирүүлүктүн түшүгүн тартса, анда эле андай адамды ырыстуу деп коебуз го. Сагын да ырыстуу адам экен. Улуу кызын Нургүл атасынын ордун жоктотпой, энесине тирек болуп, бир туугандарынын камкордугун өз мойнуна алган. Кийинки кызы Миргүлдү чолпон өз колу менен турмушка берип, анысы азыр бала чакалуу болуп, өзү менен өзү. Андан кийинки Жылдыз да турмушта өз ордун тапкан. Эркайым болсо тарбия көргөн кыз эмеспи, эжелеринин жолун жолдоп, жакшы кыз болуп өстү. Уулу Самат болсо окуп жатат. Кудай буйрса атасынын жолун жолдоп, элге кызмат кылат деген ишеничтебиз. Самат балабыз болсо ушундай атамдай военный болсом деп аябай аракеттенип атат. Эми ошонусу ишке ашып, балам ошо атасындай ишти билген, сөздү билген, ушундай жакшынакай адам болсо деп да мен аябай ойлонуп эме кылып атабыз. Сагынабаң болсо жумуш дегенде аябай жакшы иштеп, өзүнүн жумушун аябай жакшы көрчү да. Ошол эми уулу да ошондой болсун, патриот жигиттерден болсун деп аябай каалап атабыз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, тамак бышып калган экен. Ага чейин эшикте турган байке эжекелери менен сүйлөшпөйүн. Аталаш болгондо сиздердин экөөңүздөрдүн атаңыздар бир тууган. Бунун чоң атасы менен менин атам экөө бир тууган. Ошондуктан Сагын байкени себеби атасы үйлөнгөндө биздин үйдөн үйлөнүп калды. Сагындын атасы. Ошо биздин атабыз үйлөнтүп, жайлантып, бөлүп ушундай кылган. Ошон үчүн баарын билебиз да, кичинекейинен чоңоюп, балдардын баарын чоңоюп жүрдүк да. Рахмат агай, ишиңизге ийгилик, ден соолуктуу болуңуз. Жакшы.
Максат мырза, айтыңызчы, айылга мисалы үчүн ушул Сагын аганын кылган эмгектери чоң, зор деп айтып келишет. Анын эмне кызмат кылган, эмне кылган эмгектер өткөн? Бул киши өзү атайын кызматта иштеди да. Атайын кызматтын өзүнүн баягы түпкүрүгүндө кылган, Кыргызстанга кылган нерсеси көп айтылбайт, себеби бул спецслужба деп аткандан кийин. Биз билгенден ошол Баткенде жүрдү, Москвадан жанагы КГБнын тышкы чалгындоо багыты боюнча академияны бүтүп келди. Ошого байланыштуу ошол эмгектерин эске алып, биздин чоң өрүктү эли, Такабай эли көз өткөндөн кийин 2016 жылы чоң көчөдөн бул кишинин ысмын ыйгарышты. Айылдык кеңештин депутаттарынын чечими менен айыл эли толук колдоп, көчөнүн атын коюп, кадимкидей мектепте чоң иш-чара өтүп, өзүнүн мурда иштешкен атайын кызматтын СМБнын борбордук аппаратынан, Ысык Көл облусунан, Нарын, Ош облусунан, себеби ошол облустарда биринчи зам жетекчи болуп башкармалыкта иштеп келген. Райондун акимчилиги аксакалдар болуп, баары абдан жакшынакай маанайда ошо айылдан көчөнүн аты берилди, ысмы берилди. Жакында жана Карыбаева кыскача да маалымат бербедиби? Токтосопиев Карыбаевабыздын иниси Токтосопиев Алымбай деген киши бар. А киши физика, математикалык илимдин доктор, профессор. Ошол киши момундай чоң өрүктү баян деген китепти жазып чыкты. Ушул китепте как раз биздин айыл жөнүндө, айылдан чыган уул кыздар жөнүндө, Такабай атабыздын баягы баскан жолу, баягы бир топ тарых бар. Ушул тарыхта энциклопедия болуп чыкты. Бул жерде биздин Такабай атанын тукумдары бар. Баягы орусчалап айтканда древо жизни деп коет го, 7 атадан өйдө жазылган. Ушул китепте биздин Такабай ата коомунан мынакей 17 үй бүлөдөн турган деп атпайбызбы, мына как раз Сагын абадагы сүрөттөрү менен эмне кызматта иштеп келген, кандай жетишкендиктери бар, кандай сыйлыктарга ээ болгон, ушуну кийинки биздин муундар окуп жүрсүн, билип жүрсүн деген баягы маанайда бул китеп жарыкка чыкты. 500 экземплярда даанасы менен чыкты. Бул жерде баягы көп өтүп кеткен ата-бабалардын сүрөттөрүнүн өйдө керек болсо жанагы Алматыдагы илгери верный болуп тургандагы республикалык архивден алынган мына чоң аталары Токтосопу аксакал убагында 1885-87 жылдары ошо биздин Такабай айылында, чоң өрүктү айылында бул бий болгон киши да. Ошол бийдин тукумунан болот Сагын абабыз. Биз мөөрүндө таптык, мынакей мындай тарыхый маалыматта. Айта турган нерсе дагы бүгүнкү күндө дагы жыл сайын биз ошо Сагын абабызды баягы өткөн жолун, кылган ишин баарын көрүп, кийинки балдар, айылдагы балдар да ушундай абасындай болсун деп көбүрөөк маалымат бергенге аракет кылабыз. Себеби бул бүгүнкү күндө абдан керек. Айылда өсүп келаткан кыздарыбызга, инилерибизге дегендей. Эң биринчи кантип таанышып, билишип, жакындан байкашып калдыңыздар? Эми Сагын аба ага ине болуп да. Мен Сагын аба менен биринчи жолу 1985 жылы как раз Сагын аба Ысык Көл обком комсомолдун биринчи секретары болуп иштеп, ошол эле учурда борбордук комитеттин бюросунда мүчө болчу. Член бюро ЦК болчу да. Ошондо канча жашта эле? Сагын аба ошондо 85 жылы ошондо канча жаш болуп калат? 40 эле кырында экен да? Жок, андан деле жашта. Абдан эле жаш. Ошондо 56 жылкы болгондо 20-30 жаш экен да. 30 жаш. Мен ошондо бул киши менен таанышкам, себеби Сагын аба биздин Чоң Өрүктү орто мектебинен окуган жок. Сагын аба Жети Өгүз районунун Оргочор деген айылында атасы Абыл аба ошакта иштеп жүргөндө
ошақтан мектепти бүтүрүп ошого чейин Сагын абанын биздин чоңуртулук экенин мен билчү эмесмин. Мен ал убакта мен да ЦК комсомол номенклатурасында иштечү элем. Ошондо бюродан кезиги анан ошондо таанышканбыз. Себеби Сагын абадан кийинки Бактыгүл деген карындаш менен классташ мектепте бир партада отурганбыз. Кийин анан Сагын аба Ысыккөл районуна райондук атайын кызматтын төрагасы болуп келген учурда экөөбүз жолугуп калып, анан кийин мен жумушсуз жүргөндө бул киши Ысыккөл район администрациясына, мамлекеттик акимчиликке мени сунуштап, ошол жерде мен конкурстан өтүп, ошондо менин биринчи мамлекеттик кызматка киришиме себеп болгон киши ушул киши. Ушул жерден эле мындай белгилеп айтса болот, ушундай баягы айылдагы өсүп аткан балдарга баягы билимди өркүндөтүш үчүн, жумушту иштеш үчүн баягы дайыма өзүнүн кеңештерин берип жүрчү. Мына ошол күндөн баштап мен Сагын абаны жакындан тааныйм. Кийин баягы пенсияга чыгып калып, кызматтан уже пенсияга өткөндөн кийин экөөбүз өтө жакын жүрдүк. Баягы эки жака чогуу жүрүп жүрдүк. Ошо 2008 жылкы май айында, ошондо раматтуу киши 25 майда Чоңурт орто мектебине өз колу менен акыркы жолу ошондо берип калган экен. Чогуу болгонбуз, айылда биздин үйдө да болгонбуз. Анан 26-сында биз тараганбыз машиналар менен, биз көп киши барганбыз да. Анан тилекке каршы ошо 28-inde, мына быйыл 11 жыл болот экен, ошо 28 майда дүйнө салган да ал киши. Акыркы сапарындагы жолуккан адамдары, атасы, ага туугандары, кан достору, айылдаш окуучулар, анан өзү калыптанып окуп билим алган айылындагы мектеби болгон. Сагындын көзү өтсө да, анын эли журтуна өтөгөн эмгеги, үй бүлөсүнө кылган жылуу мамилеси, бир туугандарына, жердештерине көрсөткөн сый урматы, бала бакырасына кылган камкордугу эч качан унутулбайт. Тирүүсүндө деле эмгеги өкмөт, коомчулук тарабынан бааланып, нечендеген сыйлыктарга татып, полковник аскердик чинин алууга жетишкен. Сагындын жөнүндө эскергенде айтар элем, Сагын өзүнүн ошо бала чагынан баштап эле өзүнүн тыккан, өзүнүн бүйрө алып жүрүп, андан тышкары ошол өзүнүн балдардын, ошо теңуштардын ичинде өзүнүн кургозорунун кийилимдиги менен айырмаланып турчу. Институтта сабакты жакшы окуду, жакшы бүттү. Абдан жакын теңуштардан болуп жүрдүк. Мен Бишкек шаарында калдым. Иштөө үчүн институт бүткөндөн 78-жылы Сагын болсо Көлгө барып, ал убакта жанагы колхоздар аралык курулуш уюму ошондо эмгек жолуна мастер болуп ошол жактан баштады. Бирок мен көп катташып турар элек. Себеби мен ошо профсоюздардын курулуш уюмунда башкы инженер, начальник болуп ошол көл аймагына көбүрөөк каттап, көбүрөөк Сагын менен абдан жакын болуп жүрдүк. Барган сайын ага жолукчу элем. Анан кийинчерээк ал ушул өзүнүн жанагы жөндөмүнө шыгына жараша райондун комсомол комитетинде катчы болуп иштеп калды. Мына ушундан анын ошол жанагы коомдук иштерге, мына ошол жака партиялык иштер жака десип айтсам жаңылышпайм. Ошол жакта иштей баштады. Андан кийин 2-3 жыл иштегенден кийин анан бул Ысыккөл обком комсомолдун биринчи катчысы болуп шайланып, мына ушул мезгилде дагы өзүн абдан жакшы бардык ошо облустун болгон иш-чараларында коомдук иштерине активдүү катышып, эми ал кезде бардыгы тең эле ошол доорду, ошол кеңеш өкмөттүн мезгилинде ошо комсомолго кандай тапшырмалар берилип, комсомол кандай, ал убакта ошол комсомол деген бул партиянын орун басары, партиянын ошол резерви катары абдан
коомдо өзүнүн чоң орду бар эле. Ошол облустук комсомол комитетинин биринчи катчысы болуп, ошол менен бирге облустук партиялык обком партиянын бюро мүчөсү катары дагы элдин оозун алып жакшы иштеп жүрдү. Анан ошондон кийин ошол биринчи катчылыктан андан кийин бул Москвадагы КГБ деп, ал убакта КГБ деп айтылчу эле. Ошол КГБнын окуу жайына жетти окуганы. Анан ал жакта дагы 2 жыл окуду, бирок биздин байланышыбыз үзүлгөн жок. Байланышыбыз үзүлбөй ошо келип катташып, ал каникулга келген сайын мага жолукпай кетчү эмес. Андан кийин кыргызча айтканда ошол келип кайра ошо Москвага кеткиче ошо далай жолугушуп, анан кетип атканда дагы узатышып, ошону менен абдан мыкты жакшы мамиледе жүрдүк. Андан кийин бу сагын ошол көлдө ошол эмени КГБнын окуу жайын бүткөндөн кийин келип кайра эле ошол Ысык көлдө КГБнын облустук башкармалыгына келип бөлүм башчы болуп иштеп калды. Ал убакта да жолугушуп жүрдүк, бөлүм башчы болуп иштеп жүрүп, андан кийин бул Чолпон атадагы Ысык көл райондук ошол КГБнын ал убакта ГКМБ, СНБ болуп аталыштары которуло берди, бирок эми баягы түшүнүктүү да кайсы кызмат экени, ошол спецслужба ошол кызматты иштеп жүрдү, райондук бөлүмүн жетектеп. Андан кийин 95-жылдары болсо керек, мен билишимде 95-жылдары мен ал убакта Нарын облусунун облустук администрациянын башчысы, губернатор болуп иштелем. Ушул Нарын облусуна ошол облустук КГБнын облустук башкармалыгына биринчи орун басар болуп келип иштеп баштады. Ал жерде мурун эле байланышта элек, ал жерде да чогуу жакшы иштештик, жакшы жүрдүк. Эми сагын өзү элге да жугумдуу сөздү сүйлөгөнгө дагы бардык сөзүн ошо орундуу сүйлөп, бардык жагынан ушундай бир өзү достордун ичинде айырмаланып турчу эле. Анан ошол эми тагдыр деген ушундай экен, ар бир адамдын маңдайына ошол ушунча өмүрдү жатса керек. Өкүнүчтүүсү ошол бүгүнкү күнү дагы ал сагын тирүү болгондо ушу эл үчүн, журт үчүн бардык кайсы жерге барып иштебесин бир пайда келтирип, эли журт үчүн далай кызмат кылса болот эле деген. Сагында бир өзгөчө бир нерселерин, ал менен болгон окуяларды бир-экисин айта кетейин. Ошол Москвада окуп жүргөн маалында келип калды. Андан мен Бишкекте иштечү элем. Мен служебный машинени жиберип аэропорттон тосуп алып келип эле мага келип өзүнүн бир андан бир өзүнө гана тиешелүү бир мүнөзү бар эле. Саатын минтип эле мен шашып атам деп саатты монтип турар эле. Анан мен эмне анчалык эми келип мага жаңы эле келди, учуп келип машина менен келип эле түшүп эле анан бир ал акыбалды сурашкандан кийин эле жанагынтип өзүнүн баягы мүнөзү кала элек шашып кирди. Анан мен теңсиздиктин ошол бир жакшы касиеттеринин бири деп ойлойм. Анан муну кызык кылайын деп анан эми шашып атсаң эмне болду десем, мен Караколго самолетко билет алып койдум деди. Жакшы экен, азыр гана кетесиң деп алаксытып отуруп, өз акыңдардан алаксытып отурган бул жерде Аксу деген ресторан бар эле ал убакта. Азыр эле болчу эле ушундай коомдук мындай жакшы тамак аш иче турган жерлер. Анан ошо эми атай келип калсаң Москвадан болбойт кой деп анан Аксуга атай киргизип, алаксытып отуруп анан өзүм саатты байкасам самолет учуп уже кете турган немеде анан
эми ресторандан дагы ошо чыгалы деп калганбыз, айтып койдум. Ой, Саке, кокуй, самолет учуп кетти, бирок билет сенде болсо учпайт, ал десем эле саатты карай калды эле, чалкасынан кетти. Мына сен ушинтип мени баягы самолеттон калтырдың. Анан айттым, эми Саке шашып аттың эле бара бер, менде жумуштарым бар, мен жумуштамын. Сен бара берем десем, жок, кетпейм эми сен менен, сен эми мени жеткизесиң. Деп анан кечке Сагын экөөбүз ар жак бер жактарды эстеп, дагы жолдошторго жолугуп, анан кечинден баягы машина менен анан Караколго анан жеткиздирип жибердим. Эми бул дагы муну айткан себебим өзү жанакындай абдан ыкчам, бардык нерсени эмне турабыз, давай деп эле шашмарак эле. Анан досторго да мен көбү айтчу элем Сакемде. Сакемди шашма дейсиңер, шашма эмес. Муну туура эмес которуп жүрүшөт. Өтө оперативный дегенди шашма деп алыпсыңар. Деп Сагынды дагы күлдүрүп, Сакем өтө оперативный. Анан шашма деп алыпсыңар. Ал учуп шашат деп эле. Деп тамаша кылып калар элек. Эми жаткан жары жайлуу болсун. Топурак токконуна балдары, кыздары чоңоюп атат, мен айтар элем ушу. Сагын өзү көз өтүп кетсе да мына балдары ошол Сагын жөнүндө Сагынды унуттурбай, такай эскерүү, ошо туулган күнү болобу, ошо өлгөн күнү болобу, такай Куранын окутуп. Эми Кыргызда мусулманчылыкты айтып коет экен, ал адамга эми Куран окуткандан башка арга жок. Анан колдон келсе ушундай шарты келген кезде, ушундай жанакындай орчунду ошол эстей турган күн, же туулган күн, ушундай мезгилдерде ушу Сагынга байланыштуу иштер болгон кезде эстеп турушубуз керек экен. Assalamu алейкум, Самат. Алейкум ассалам. Сиздер жакшыбы? Ооба. Жашоодо ар кандай болот да? Жашоо бирде үйдө ылдый, бирде өйдө дейт. Атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деген жакшы сөз бар. Ошондо Сагын ага кайтыш болгондо атаң, сен канчада элең? Мен 8 жашта болчумун. 8 жашта. Жакшы эле билесиң. Ооба. Атаң жөнүндө эмне айтып бере аласың? Мисалы үчүн 8 жашта атаң сага эмнелерди кылчу эле? Мен 8 жашта болгондо атам мени садикке алып барчу. Подготовительный мектепке алып барып, мектептен алып кетип мени күн сайын мага машинка алып берип, кийим алып келип, көп нерсе жакшы болгон да мага. Дагы эле эстеп турасыңбы? Сагынасың? Ооба, сагынам. Мисалы үчүн эң биринчи алып келген оюнчуктар эсиңдеби? Мисалы үчүн 8 жашта калып калат го. Ошо бала кезиңдеги боюнча көзүңдө калып калды да. Эмне боюнча калып келди эле? Моделькалар алып келген, там солдат кичинекей оюнчуктарды алып келип, ошолор азыр деле бар да. Ошолор сакталып турат, Азыр сен ошондо азыр канчада өзүң 18ге чыгып? Ооба, 18ге чыктым. 18ге чыктың. Арадан 11 жыл өттү ошондо. Эми ошондо 7 менен 8-дин ортосунда эле болгон экенсиң, Эми үйдүн башчысы болуп бул үйдө өзүң тейлеп атасың да. Бул жакта бир туугандар жана агалар сүйлөп өтүп атат. Биздин ишенгенибиз азыр Самат деген келечекте буюрса ошол Сагын агадай болот деп айтат. Болайын деген. Ооба, келечекте ошондой болгум келет, военный. Военный. Атаңдай болгуң келет. Азыр ошол Сагын агабыздын неберелеринин жанына келип калдым. Ясин, таятаң жөнүндө айтып берчи. Билесиңби? Айт бер. Он участвовал в Баткенских событиях, воевал, помогал людям, детям. Все время был добрый. Был полковником, защищал людей, помогал детям. И он был добрый, да? Еще что он был? Был главным солдатов. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул жакка келип атайын ошол Сагын агабыздын уулунан, анан неберелеринен жакшы сөздөрдү уктук. Азыр болсо ошол Сагын агабыздын жубайы Чолпон эжекебиздин дасторкону даяр болуп калды окшойт. Ошол жактан жолугушалы. Урматтуу телегөрүүчүлөр,
даамдуу тамактар даяр болуп калыптыр. Бул жакта Чолпон эжекемдин улуу абысыны Гүлипай эже атайын ушундай чоң устукандарды даярдап койгон экенбизге. Сизге чоң рахмат эже. Ден соолукта болуңуз. Мынчалык чоң устуканды жакшы, рахмат. Эми эжеке келиңиз, Чолпончу. Рахмат дейли, эже. Рахмат сизге, чоң рахмат. Эшиктен дагы ошо байкелерден, аталардан, уулунан, Саматтан баягы кеңирим баягы маалымат алып келдик. Сагынага тууралуучу. Эми ушул бул жакта 4 кызыңыздар, анан 1 уулуңуздар бар. Мисалы үчүн балдар азыркы кийин бардыгы тең ошо Сагынага бар кезде окуп башташканбы, турмуш жолуна аттанганбы? Жок. Улуусу Нургүл. Улуусу Нургүл. Нургүл Славянскийдин экономфагын бүттү. Азыр банкта иштейт. Азия банкта иштеп атат. Иштери жакшы. Экинчи Миргүля Славянскийдин юрфагын бүткөн. Азыр балдары менен ишке чыга элек. Үчүнчү кызыбыз Жылдыз болсо Национальный университетти бүткөн. Электроника физика факультетин бүткөн. Азыр Кыргыз аэронавигацияда иштеп жатат. 4-чү кызыңыз Эркайым. Эркайым 4-чү кыз. Эрке кыз бул аутсаны бүтүп, жакшынакай бүтүп, Венгрияда иштеп, жакын деле келди. Анан 4-чү Самат болсо, ошо улуубуз Самат жаңы бүткөн атат. Биз деген ошо военный болом деп аябай катуу даярданып атат. Сиз чын ушул военный жагына даярдап атасызбы өзүңүз да? Ошол жака окусун деп. Если ушул жакта окуса, атасындай болсо деп баарыбыз ошо колдоп, ушуну тилеп атабыз. Жакшынакай военный болом деп өзү аябай аракеттенип атат. Кыздарыңыз мисалы үчүн ошо Саматтын военный болгонуна макулбу? Баары макул болуп атышат. Себеби папамдай болсун, ошо папабыздай болуп военный болуп иштесин деп. Ошо буюрса Сагын аганын баягы уулу жолун жолдойт деп. Ошо жолун. Эми ошол Сагын ага дагы кайсыл жерде иштеп кеткен? Мисалы үчүн ага чейин азыр эшикте байкелер айткан боюнча 1-секретарь Ысык көл областы боюнча болуп отурган дейт. Обком комсомолунан иштеди. Эң биринчи окууну бүтүп келгенде Григорьевкада ЭМСО дегенде инженер болуп иштеди. Андан кийин Чолпонтага келди, комсомольский работник, ошо Чолпонтадан баштады. Чолпонтадан баштап, ошо жерде иштеп жүргөндө ал убакта 2 жылдык политработник деген болгон. Ошо 2 жылдык политработник Казакстанда Жанатовск деген шаарында иштеди. Андан кийин кайра Чолпонтага келди, райкомго. Андан кийин андан ары эле эмеге Караколго кетти. Караколдон ошо 3-секретарь обком комсомола болду. 1 жылдан кийин анан первый секретарь обком комсомола болуп иштеди. Андан кийин Чолпонтага, Москвага окууга кетти. Москвада КГБнын Андропов атындагы школунда окуп келди. 3 жыл окуптур. Бизге азыр ошо айылдаш иниси Дүйшөбаев Максат мырза айткан. Ошондо жаш эле кезинде дейт. Ошол областты башкарып турганда болгону 30-дун тегерегинде болчу деп айтат. Канча жашта эле толук? Толук ошондо 28 жашында өзү айтып калчу, мен 28 жашымда первый секретарь обком комсомола болдум деп. Ошондон баштап тынбай эмгектенип келди. 28 жашында ошондо Ысык көл районунун азыркы сөз менен айтканда. Ысык көлский область. Ысык көл областтын биринчи катчысы деп коет ошондо. Биринчи катчы, комсомолдун биринчи катчысы деп кыргызча айтканда ошондой болот да. Бир гана Чолпон балдарынын жакшылыктарын көрүп кубанып алаксыганы менен көкүрөгүнүн түпкүрүндө күйүү таралаш сагынычын катып, сагынынан күдөрүн үзбөй саргаят. Ананчы сагыныбыз өлүмгө кыйчу жигит беле. Өлүмдүн актыгына айласыздан баш ийип айта албай турсаң дагы акыр айтылчу сөз тура. Кошту өлөккө бир боорубуз сагын. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун.
сени түбөлүккө эстеринен чыгарбай арбаңа таазим этер артыңда ата журтуң, ага тууганың, алган жарың, бала бакыраң, кыйышпас досторуң калды. Сенин жаркын элесиң дайыма билгендердин эсине түбөлүккө сакталат. Карап карап кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм, жал жалым жалгыздыктан жана бүттүм 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 бүттүм. Чындыгында эскерүү кече эмне деп айтышат атабыз, мындан ары ушул балдарыңыздар, кыздарыңыздар бар, ошолордун жакшылыгын көрүңүздөр. Ошо элибизде илгертеден бери айтат го. Мисалы үчүн атасы өлсө өлсүн, атаны көргөн өлбөсүн деп, ошол сагынбай экендин сагын аганын ошо тегерегиндегилер менен сиз ар дайым байланышта экениңизди дагы ал жөнүндө да маалымат алдык. Ошол жакта эле болуңуздар, аман болуңуздар. Сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик, ушу балдардын жакшылыгын көрүңүздөр деп айтмакчыбыз. Рахмат, айтканың келсин. Мынакей бүгүнкү чай үстүндө сырдашуу берүүбүздүн каарманы Жуманов Сагынбек агабыздын өмүрлүк жубайы Айчолпон эжекебиз болду. Дагы ушундай биз менен байланышабыз десеңиздер, биздин экрандын алдында телефон номерлерибиз жазылып турат. Дагы ушундай чай үстүндө сырдашканга чейин, жолукканга чейин аман болуңуздар.